Саламатсызбы, соттон жабылып кеткен делону аштырсак болобу? Кайрылсак жабылган иш жабылды деп коюшту. Мыйзамсыз бүткөн болчу. Адвокат жалдап ишти каратсам болобу? Албетте каратсаңыз болот. Ар бир ишти кайрадан караганга жаңы жагдайлар, жаңашылган жагдайлар, жаңы пайда болгон жагдайлар болушу мүмкүн. Бирок дагы эскерте кете турган нерсе бар. Эгерде бул жарандык иш болобу, кылмыш иш болобу, соттон чечилген болсо, чечилип, чечим чыккан болсо, өкүм дейбизби, чечим дейбизби, чечим чыккан болсо, бир иш боюнча бир эле жолу юридикалык баа берилет. Эгерде ошол ишке чечим кабыл алынып калган болсо, анда бүгүнкү күндө кайра эле ошол талаш тартыш менен сотко берсеңиз, бул ишти сот кабыл алуудан баш тартат. Анткени бул иш боюнча сот юридикалык баасын берген болуп саналат. Ошондуктан эгерде ар түрдүү жагдайда эгерде токтотулган болсо, убактылуу токтотулган, юридикалык баа берилбеген, демек чечим чыккан эмес. Же болбосо кыскартылган болсо, ар түрдүү жагдайлардан улам. Ошондой учурда сиз кайра ошол иш ичиндеги материалдарды алып, кайрадан сотко кайрылсаңыз болот. Кайрадан ошол ишти каратсаңыз болот. Белгилеп кетейин, эгерде ошол иш боюнча жыйынтык чыккан болсо, чечим чыккан болсо, анда бул ишти кайра карата албайсыз. Болгону бир гана сиздин жолуңуз болот. Бул дагы ошол жогоруда айткандай жаңы жагдайлар пайда болсо. Жаңы жагдай бул кандай түшүнөбүз? Жаңы жагдайды бул ошол учурда сиз билбей калган болсоңуз, билгенге мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, ушул же болбосо ошол учурдагы негизги фигуранттарга, негизги кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон болсо, айтайлы ошол эле корутунду чыгарган адиске, ушундай учурлар болсо, бул жаңы ачылган жагдай болуп эсептелинет. Мындай учурларда дагы сот кайрадан ошол эле ишти кайрадан карашы мүмкүн.